Skinwalker тууралуу кеңири маалымат. Skinwalker бул америкалык индейлердин, айрыкча Навахо уруусунун мифологиясында кездешкен эң коркунучтуу образдардын бири. Навахолордун түшүнүгүндө бул жөн гана жаныбарга айлана алган жан эмес, ал жаман сыйкырчынын, каргышка калган адамдын кебетеси. Skinwalker тууралуу уламыштар миңдеген жылдардан бери айтылып келет. Навахо эли бул жанды Налыдошы деп аташат. Ал өз каалаган образына кире алат дегенди билдирет. Бул жан жөнөкөй адамдар эмес, жамандык жолуна түшкөн шамандар болгон дешет. Skinwalker көбүнчө карышкыр, койот, түлкү, үкү, карга өңдүү жаныбарларга айланат. Бул жаныбарлар Навахо ишениминде түн, өлүм жана каргыш менен байланышкан. Алар адамдарды алдоо үчүн курмандыгынын жакынын үнүн көчүрүп чакырышы мүмкүн. Мисалы, жардам берчи деп түндө угузуп, адамды сыртка чыгарат. Skinwalker кадимки жаныбардан да, адамдан да күчтүү жана ылдам болот. Айрым уламыштарда алар көз ачып жумганча көрүнүп жок болуп кетет дешет. Навахо элинин айтымында, Skinwalkerдин көзүнө түз тиктеп калсаң, ал сенин жаныңды уурдап алат же өмүр бою артыңан ээрчип жүрөт. Навахо эли бул жанды ачык айтпай эле койгонду туура көрүшөт. Себеби анын атын атап чакырып койсоң, сени угуп калышы мүмкүн деп ишенишет. Skinwalkerлер көбүнчө адамдарга зыян кылып, ооруларды жугузуп же үй бүлөлөргө каргыш алып келет. Алар мал жоголгондо, түн ичинде жырткычтар сыяктуу көрүнгөндө же адамдардын үнү башкача чыккан учурларда күнөөлөнүп келген. Бүгүнкү күндө Skinwalker уламышы поп культурада жана хоррорлордо кеңири колдонулат. Skinwalker Ranch бул жер азыр дүйнөдөгү эң сырдуу аймактардын бири катары белгилүү. Ал жерде UFO көрүнүштөрү, жоголгон мал, табышмактуу жандыктар жана түшүндүрүлбөгөн көрүнүштөр көп катталган. Көптөр бул жерди Skinwalkerлер менен байланыштырган. Интернеттеги creepypasta жана хоррор форумдарда Skinwalker темасында миңдеген окуялар жазылган. Алардын көбү түндө үн уккан, ал үн менин досумдукундай эле болчу, бирок досум жанымда отурган деген сыяктуу коркунучтуу баянdoолор. Кино жана сериалдарда да бул образ көп жолу колдонулат. Skinwalker бул жөн эле миф эмес. Индейлер үчүн ал чындык менен мифологиянын ортосундагы коркунучтуу дүйнөнүн бир бөлүгү. Кимдир бирөө үчүн бул жомоктой угулат, бирок америкалык уруулардын ишениминде Skinwalkerге ишенүү бүгүнкү күнгө чейин жашап келет. Алар үчүн эң чоң эскертүү мындай: түндө талаада үн уксаң, жооп бербе, анткени ал адам эмес, Skinwalker болушу мүмкүн.